Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кутман күн. Достор, мекендештер. Бир топ убакыттан бери чарбада жок элек. Чарбага келип калдык. Энебиз ушул чарбаны карайт, Нурмухамед. Көбүн үчүн эле сатуу бөлүмү деп берип аткан номер ушу биздин бир тууган энебиз Нурмухамед. Нурмухамед кандай, жакшыбы? Шүгүр Аллага буйрса жакшы, төлдө жүрүп Достор, атат. Кудай буйрса мына азыр биринчи тур кунажындар төлдөп аткан кези бир кичинекей бир чыгарылыш кылып коелу дедик. Азыр февраль. Февральда бизде туут башталды. Бир жума 10 күн болуп калды. Мына ушул жер саман алды. Калыңдыкта саман. Музоолорго бул жылуу болуш керек, жумшак болуш керек. Комфортный болуш керек да, мындайча айтканда сквозняк болбош керек эң негизиси. Кайсы мал болбосун, эң негизиси сквозняк болбош керек. Мына ушул сайрайды биз былтыр салганбыз. Ортосун бүт эле пленка менен бөлүп койгонбуз. Аркы бетине дагы туу элек кунажындар кирет, бияка жаңы тууп аткандары кирет кечинде. Ал эми мына азыр буларды силерге көрсөтөлүп деп атканыбыз. Булар абдырның үстүндө өзгөчөлүгү абдан кичинекей туулат. Абдан кичинекей туулат дагы эле анан жүрүмдүк салмак кошкон өтө тез бат болот да. Ошон үчүн биздин тажрыйбада 2014 келди да Америкадан өзүнүн чарбабызга 100 баш келген, бирок тарыхта Кыргызстан тарыхында 236 баш келген. Ошол 2013-жылы декабрь айында мен Америкага учуп барып, асыл тукум чарбадан өзүбүздүн чарбабызга тандап келгенбиз. 4 бука, 100 баш кунажын алганбыз өзүбүздүн чарбабызга. Ошондо биринчи, экинчи тууттагы торпокторду энелеринен бөлгөндөн баштап 1 жаш 8 айына чейин багып көрдүк. Ошондо бир күндө туулгандан баштап 1 жаш 8 айына чейинки салмактарын эсептегенде бир күндө 1 килограмм 600дөн 1 килограмм 800 граммга чейин салмак кошот экен да буларчы. Бул баягы бизге де эме кылабыз го. Бордогондо күнүнө 1 килограмм 200, 1 килограмм 400 кошот дейбиз го эт багытындагылар. Жок, булар эт багытындагылар музоо кезинде энесинен туулгандан баштап, мисалы үчүн энесинен туулганда 25 килограмм, 28 килограммга чейин, экинчи, үчүнчү туулардыкы болсо 33 килограммга чейин чоң эркектер туулат да. Ошондой эсеп менен эсептеп көргөндө 1 килограмм 600, 1 килограмм 800ге чейин чыкканда 1 жаш 8 айына чейин. Булар тарт, булар толугу менен ошол Американ селекциясы, энелери өзү уруктандырылган искусственный. Булардын энелери Америкадан алып келинген, өзү искусственный уруктандырылган жана ошондой эле жасалма жол менен уруктандырылып түшкөн букаларга ушул кунажындарды кошконбуз, ошол букага. Ал букаларды дагы азыр биз тартып коебуз. Мына ушул жерде бир жумадан бүгүнкү эртең мененки саат таңкы 4-тө туулган музоолорго чейин азыр биз тартып көрсөтүп беребиз. Биринчи туут кунажындар. Могу мисалы үчүн 30 килограмм болуп туулду да, 30 килограмм болуп. Кээ бир биринчи тууттарды баягы жардам берип suurуп алганга туура келип калат, себеби биринчи тууттардын баягы чаттары дагы кунажындарды ачыла элек да. Ал эми баягы экинчи, үчүнчү тууттарын да өздөрү эле тууй берет. Мындай эле бокс жасап коебуз. Ичи апшытый. Ичи Өзү эле кирип алышат, бир көндүрүп койсок эле кирип алып ушинтип жата беришет. Акырын кирип алат. Бир аз баягы суук убакытта жаңы туулгандарга да суук болуп калбасын үчүн кирип коет да. Ушуну саман алдында, уйлардын астында кургак жөп. Анан эскерте кетчү. Көп эле жерде силас берилет да. Туулган музоолор тышкактабаш үчүн сөзсүз түрдө уйларга кургак жөп бериш керек. Кургак жөп, кургак саман, кургак жемтоюттар кургак беришибиз керек да. Себеби силас бере башсак анда кычкылдыгы көп болгондуктан бул жаңы туулган музоолордун ич агарынын метаболизми дагы өзү нормага келе элек да, ошол себептен булар шыкташы мүмкүн да музоолор. Ошон үчүн нурик бияка тартып койчу. Кургак жөп. Таза кургак жөп берилет, ушул бир 2 жумага чейин
кургак жок берилет да, андан кийин анан акырындык менен саман аралашат, анан силос аралашат, анан акырын 1 айга барып ошо нормага чыгып кетет да.